Ар бир энеге биз ардактуу грамота болобу, медаль болобу эмне ыйгарсак дагы жараша берет. 30 канчага чыкканда эми түшүнүп атам, ишенесизби? Анан өзү кыла албаган нерсени балдардан талап кылбаш керек. Травмированный болдум деп. Китепти белек кылууну адат кылсак. Жөнөкөй эле теп септеген белек бербейбиз. Китеп сатып балдарыңа белек кылсаңар болот. Чынында эле азыр англис тил жок. Балдарга билим алуу же жумуш табуу өтө кыйын болуп калды. Эгерде сен англис тилди билсең, сен бүт дүйнөнү көрө аласың депчи. Ачпай туруп аны мени токтотуп ата энесин урушканга туура келет да. Японияда сөзсүз штраф болот да. Ушуга биз коом катары көбүрөөк көңүл буруп баштайлы. Менин жолдошум жок, барбайт деп койду. Бул эми балдардан баалуу башка эмнебиз бар? Эрежелер негизи үйдөн башталат. Туура тамактануудан балдар 2ге окуган балдар 5ке дагы окуп калат да. Өзгөрүш дагы бул оңой акча эмес да, анткени сиз көргөндөр азыр Ал- баары кымбат. Ошон үчүн билим-кана мектебинде чөп чабарына мен аябай суктанам. Эми биз эми жаңы келген нерсенин баары салттуу нерседен артык көрө бермей адатыбыз бар. Элестете албайм да, балдарым жок болуп калса, бул менин жашоом жок болуп калгандай эле да. Биздин балдар жумшак гана тамак жеп чоңоюп, могу булчуңдары, жаактары, тили, тиши бүт нерсеси туура эмес өнүгүп атыптыр. Чоң рахмат. Мен кыргызча азыр жолдошум экөөбүз үйрөнүп жатабыз. Биздин жүрөгүбүздү өйкөгөн маселе ушул.